20 закон. Будь положительным примером. Жакшы үлгү бол. Бир аял Гандиге келип, анын баласына көп таттууларды жеген зыяндуу экенин түшүндүрүп берүүсүн өтүндү. Ганди айтты. Бул тапшырмага даярданыш үчүн ага 3 ай керек болорун айтты. 3 айдан кийин аял баласы менен Гандиге келди. Ганди: ден соолукка таттууну жеген зыяндуу, таттууну көп жебе. Таттуулардан баш тартсаң, сен күчтүүрөөк жана чоңураак болосуң деп жөнөкөй эле сөздөр менен түшүндүрүп берди балага. Кичинекей бала ага дароо макул болду. Ал аял Гандини ары жакка чакырып алып, андан сурады. Эмне үчүн ушул жөнөкөй эле сөздөрдү айтыш үчүн сизге 3 ай керек болду? Ганди: бул сөздөрүм ишенимдүү болуш үчүн, аны ошондой кылганга ишендириш үчүн мен өзүм биринчи таттуулардан баш тартышым керек болчу, деди. Эгер биз өзүбүздүн сөзүбүздөй болуп жашасак, көбүрөөк жашайбыз. Биздин сөздөрүбүздүн маанисин адамдардын бизге жасаган жообунан билсек болот. Авраам Линкольн айткан: сенин иштериң ушунчалык катуу айтат, мен сенин сөздөрүңдү укпай калып атам. Эгер көпчүлүк адамдар сенин сөздөрүңө ишенбесе, анда анын себебин ал адамдардан издебе, аны өзүңөн изде. Балким силер 4 ловушканын бирөөсүндө түшүп калдыңар. Биринчи ловушка. Биз башкарабыз, бирок өзүбүз кыймыл-аракет кылбайбыз. Ар бир руководитель, предприниматель менеджменттин 4 фазасынын бирөөндө болот. Фаза производства. Башында бардык адамдар абдан продуктивдүү болушат. Оборотду көтөрүүгө арналган иш менен алектенишет. Производство фазасында болуп турганда биз акча иштеп табабыз. Биз өзүбүз иштеп турганда биз ишенимдүүлүк менен башкаларга айта алабыз. Фаза менеджмента. Предпринимательдер жалгыз эч нерсе кыла албасын түшүнөт да, сотрудниктерди, партнерлорду издеп башташат. Көбүнчө убактысын алар бирөөлөрдү жумшаганга, бирөөлөргө жардам бергенге коротушат. Алар өздөрү эле жасай койгондун ордуна алар башкаларды ишке үндөп турушат. Алардын проблемасы алар производство фазасынан чыгып алышат. Ким калп эле важный болуп көрүнүп, бирок өзү эчтеке чыгарбаса, аны эч ким серьезно кабыл албай калат. Үчүнчү фаза надзирателя. Эми менеджменттердин үстүнөн караган надзиратель болуп калабыз. Ал мындай болуп турат. Сотрудниктер көбүнчө өзүнүн начальнигин пример кылышат. Алар жаңы сотрудниктер келгенде, алар өздөрүн важный сезишип, жаңы сотрудниктерди жумшап алышат. Эгерде өздөрүнүн жумушун баштай элек болсо мейли, бирок убагы менен ушундай болуп турат. Любой ошентип өзүн важный сезет. Мурдараак менеджер болгондор жаңы менеджерлерди текшеришет. А тигилер болсо активдүү өндүрүшчүлөргө көз салышат. Өндүрүш экинчи планга жылып калат. Жаңы жумуш күчү өсүп чыкпайт. 4. Надзирательдердин үстүнөн надзирать кылуу фазасы. Жаңы сотрудниктер келишет. Буга чейин өндүрүш менен алектенгендер аларга менеджер болуп алышат. Менеджерлер надзиратель болушат, а надзирательдерге надзиратель болуп алышат. Алар менеджменттин туу чокусуна жетип, өтө эле важный болуп калышат. Алар жөн гана баа берип, ишти башкаларга түртүп коюшат. Предприятие ушундай фазага кандай бат эле өтүп кеткенин көрүп таң каласыңар. Кайра. Адамдар өзүнүн важныйлыгын, иштеген положениясына карап баа беришкенге көнүшкөн. Бирок силердин ишиңерге жараша баа берет. Силердин положениеңарга карап эмес. Силер өзүңөрдүн ишиңер үчүн күйүп жанып турушуңар керек. Бирөөлөрдү кызыктырыш үчүн. Бизге адамдар ишениш үчүн биз өндүрүшчүл болушубуз керек. 2. ловушка. Адам бывший болуп калат. Кээ бир адамдар мурунку ийгиликтерин сатып эле жашап көнүп калышкан. Өзүнүн мурунку жашоосунун көлөкөсү болуп калган.
Силер бывший деген кайырмакка илинбегенге аракет кылышыңар керек. Жана өзүңөр дагы бывший болбошуңар керек. Эмне менен алектенсек да, биз убак менен продуктивный болуп турушубуз керек. Эгер бизди серьезно кабыл алгандарын кааласак, результатка жетишибиз керек. Ар бир профессиянын продуктивдүүлүгүн аныктай турган өзүнүн закон ченемдүүлүгү жана циклы бар. Цикл кандай болсо да биз ошону карманышыбыз керек. Чыгармачыл адамга 2 жылда бир жаңы продукцияны чыгарып турганы жетиштүү. Хирург 1 жылга жумуштан кеткенге болот, бирок ал кайрадан операциясына киришиш керек. Көбүнчө тармактарда сатуу циклы кыска. Мындан көп жыл мурун чоң ийгиликке жеткен сатуучуга критикалык көз караш менен карашыңар керек. Эгер ал ошондон бери эчтеке сата элек болсо. Эмгек акысы комиссионныйдан көз каранды, бирок сатуучуну акыркы расчету менен баалашат. 3 ловушка. Мен дагы өзүмдүн максатыма жетем деген адам болуп алуу. Өтө эле чоң пландарды коюп, анын баарын уже аткарылгандай болуп жүргөн кишиге сын көз менен карагыла. Кээ бир жонглерлор боло элек нерсени дагы сыйкырчылык менен болгондой кылып көргөзүшөт. Алар бизге жеңүүчү менен сүйлөшүп аткандай болуп сезилет. А чындыгында бул кадимки эле балтун, мактанчак адам. Атактан уже жеткен ийгиликтерге карата пайда болот. Сый-урмат чындап аткарылган эмгегиңе болот. Албетте жакшы жетекчи келечекти көрө билиши керек. Көбүнчө адамдар учурчакты эле көрүшсө, жетекчилер келечектеги анын ишке ашканын дагы көрө алышат. Бирок алар өздөрүнүн рахаттанып элестеткенин башкаларга дагы жуктурушу керек. Аларды өзүнүн проектиси үчүн алыш үчүн. Ал үчүн ал ырааттуу болуш керек. Адам өздүк иштеген иши менен гана ишенимге кире алат. Ал башкаларга таасир бере алыш керек. Эгер ишти баштаса, анысы ийгиликтүү болуш керек. Эгер кимдир бирөө кандайдыр бир проекттин үстүнөн иштеп аткан болсо, биринчи ийгиликтер пайда болуш керек болчу. Катуу чыккан сөздөр, эч убакта оор жумушту жана анын артынан келген жыйынтыктарды алмаштыра алган эмес. 4 ловушка. Подражание кылганга жаман үлгү болуу. Кээ бир адамдар өздөрүнүн да чоң кыялынын бөлүгү болгусу келишет. Эгер сенде ырааттуулук менен көргөзө алган кыялың бар болсо, сенде сотрудниктерди тандоодо проблема болбошу керек. Бирок жакшы сотрудниктерди табуу оор деп көп айтышат. Чындыгында биз мыкты проектибиз үчүн дайыма кишилерди таба алабыз, эгер тартылуу күчүбүз бар болсо. Бирок эч ким татыксыз үлгүнүн артынан ээрчибейт. Силерге окшош адамдын артынан барат белең деген суроого критикалык жооп берип көрсөң, акыркы 3 айда эмне кылдыңар? Өзүңөрдүн жыйнактууңар жана жөндөмүңөр жөнүндө ойлонгула. Канчалык чыдамдуусуң? Канчалык ырааттуулук менен максатыңарды ишке ашырдыңар? Мурунку убадаларыңар эмне болду? Эгер сен өзүңдүн айланаңа активдүү иштеген адамдарды чогулткуң келсе, өзүң активдүү иштешиң керек. Силер ыңгайлуу үйдө отуруп алып, алыстан эле жетектей албайсыңар. Эгерде өзүң продуктивный болбой калсаң, эч убакта стабилдүү ийгиликтүүлүккө жетпейсиң. Майниси, эмне болсо да алектене бериш керек деген эмес, а өзүңдү ДПДга арнашың керек. Деятельность, приносящий доход. Киреше алып келчү ишке арнашың керек. Эгер сен ийгиликтүүрөөк болсоң, сенин иштөө областың башка жерге кетет, өзгөрөт. Бирок сен дайыма конкреттүү результатка жетериңди далилдеп турушуң керек. Убак менен силердин сотрудниктер жасаган способ менен ийгиликке жетип турганга аракет кылгыла. Сенин иштөө методуң ишке ашарын демонстрация кылып турушуң керек. Дайыма өзүңдүн сотрудниктериңди таң калтырып тур. Жаңы идея жетишкендиктер менен. Ошондо сага ишенишет жана сенин артыңан ээрчишет. Сенин жакшы же жаман примериң башкаларга таасир берет. Сен алаксып калсаң, сенин сотрудниктериң дагы алаксыйт. Эгер максатты көздөй баратсаң, алар дагы максатка умтулушат. Жакшылап иштесең,
Сотрудниктер дагы жакшы иштешет. Ошондуктан сен өзүңдүн ишке жөндөмдүүлүгүңдү көргөзүп турушуң керек. Биз мээбиз же подсознание кандай иштерин жакшы түшүнбөйбүз. Мисалы түшүнбөйбүз эмне үчүн биздин максатка умтулуубуз жана шыктануубуз бат эле түшүп кетет. Бирок бактыга жараша буга каршы эмне кылыш керек экенин билебиз. Биздин шыктануубузду кармап туруучу жөнөкөй способ бар. Ал 3 күндүк эреже. Бизге ар 3 күн сайын конкреттүү результат керек. Практикалык ийгиликти көргөзгөн бир нерсе. Узак убакыттагы проектте бул кыска убакыттагы максат болушу мүмкүн, же бир аз ийгилик. Көбүнчө сөздөрүнүн ийгиликтерин чачыратып салып, жеткен ийгиликтеринен ырахат албай калышат. Ар кайсы жерде аз-аздан иштегенден көрө биз бир проектке өзүбүздү арнашыбыз керек. Жок дегенде промежуточный результатка алып келе турган. Биз 3 күн бою эч кандай ийгиликке жетпейбиз. Биздин максатка умтулуубуз нолго түшүп кетет. Анан кайрадан оборот алыш үчүн өтө көп күч жумшайбыз. Чоң поезд эстегиле. Ал катуу келатканда бүт тоскоолдуктарды жок кылып өтүп кетет. Эгер ар 3 күн сайын жок дегенде бир ийгиликке жетип турсаң, максатка умтулууну жоготпойсуң. Ишиң эффективдүү болот. Сенин максатка умтулууң ушунчалык күчтүү болуп, башкаларга автоматтык түрдө үлгү болуп каласың. 3 күндүк эрежени сенин сотрудниктериңе да колдонсоң болот. Максатка умтулууга жана разгонду жоготпош үчүн сенин сотрудниктериңе дагы ар 3 күн сайын результат керек. Аларга ушул схеманы түшүндүрүп бер. Аткарганга боло тургандай кылып, жумушту уюштуруп бер. 3 күндө бир сотрудниктериңизге сиздин поддержка керек болот. Бул мактоо, макул болуу, мотивация. Башкача айтканда, алар жалгыз эмес экенин көргөзүп тургандай. Сиз аларга жардам берип атканыңызды билдиргендей болуш керек. Жаңы сотрудник жаңы эле жумушка келгенде, ал өз алдынча азырынча ийгиликке жете албашы мүмкүн ар бир 3 күн сайын. Бирок ар бир 3 күн сайын ага колдоп туруучу сөздөрдү угуу маанилүү. Ал үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Кыска личный кезигүүлөр, чогуу иштер, звонок, силер берген китептер же аудиокассеталар. Колдоп туруунун көп формалары бар. Ушинтип 3 күн сайын аларга жардам берип туруу үчүн сиз өзүңүз күйүп жанып турушуңуз керек. Сизге өзүңүзгө алга умтулгандык колдоо керек. Жана өзүңүздү результатыңыз гана сизди эң күчтүү шыктандырат ар бир 3 күн сайын. Өзүңүздүн результатыңыз гана сизге күчтүү разгон берет. Сиздин фирма кандай ийгиликке жеткени маанилүү эмес. Эч ким сиздин команданы активдүү кармап тура албайт. 3 күндө бир, жок дегенде бир результат болуш керек. Жеткен результаттар сиздин катуу иштегениңизди дайыма эле көргөзө бербейт. Балким сиз азыр мурда жасап койгон ишиңиздин жыйынтыгын алып атасыз. Сиздин бүгүнкү кылгандарыңыз кийинки неделяда гана өзүнүн жыйынтыгын берет. Ушул айдын жумушу эмки айда гана жыйынтык берет. Жарым жылдыктагы эмгектер эмки жарым жылдыкта билинет. Буга результат бүгүнкү кыймыл-аракет анча көп көз каранды эмес. Алар мурунку кыймыл-аракеттин жыйынтыгы. Сиздин доход акыркы жылдардагы кыймыл-аракеттердин баарынын жыйынтыгы. Өзүңдүн результатың менен алданып калба. Өзүңдүн ишиңе көңүл бур жана продуктивдүү боюнча кал. Жеңүүчүлөр эч убакта производство фазасын таштап кетишпейт. Алар дайыма өзүнө эстетип турушат. Өзүнүн бүгүнкү иши менен алар келечегин курушат. Алар өздөрүнүн сөздөрүнө ылайык жашайт. Алар продуктивдүү, ошон үчүн жакшы үлгү болушат.